Молданы кайка отургуш керек? Аксакалдарды отургуш керекпи, молданы отургуш керек? Албетте илимдүү молда адамды сыйлап төргө отургузуш керек. Мечитте неге алдыда, анан чайга келгенде акырып отуруп калыш керек молдоке? Кээ бир атеист түшүнүгү дагы эле сакталып калган кээ бир аксакалдар бар. Молдону акырга отургузгула деп, акырга отургузуп алып, өзлөрү төргө отуруп алат дагы анан ушинтип кычык суроолорду берип, ошол жердегилерди оюн дагы бузгусу келген кээ бир аксакалдар жок эмес, союздун тарбиясын алдык деп шылтоо кылып. Булар не дейт? Молда өзү кайка отуруш керек деп коет, өзү төргө отуруп алып. Өзү жаш болсо, бизден кичине болсо төргө отуруш керекпи, кайка отуруш керек? Урматтуу мекендешим, жаш эч нерсени чечпейт. Кээ бир адамдар бир айылда төрөлүп, бир айылда өзү өлүп кетет. Ал айылда же школа дагы болбойт, же окуу жайы дагы болбойт. Эч нерсе, билим да калган эмес, тажрыйба да калган эмес. Бир жерде жашап, бир жерде өлүп кетет. А бир адам бар төрөлөт, дүйнө кезет. Дүйнө университеттеринде окуйт. Илим алат. Көрбөгөн нерсеси калбайт, билбеген нерсеси калбайт. Мунуку жаш кичине, арканыкы чоң. Бирок бул дүйнө көргөндүгү үчүн, илим алгандыгы үчүн бул ар дайым артык турат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан айтайын дегеним, некен? Илимдүүнү урматташ керек, сыйлаш керек. Биз илимдүүлөрдү бүгүн урматтап, сыйлай албай атабыз тилекке каршы. Чубак устазды дагы жашоо кезинде көп урмат сыйлап албаган адамдар өткөндөн кийин мен тирүү күндө мындай кылып койдум эле, жашоо кезде мынтип сыйлабадым деп өкүнгөндөрүн өтө көп уктум мен. Ошондуктан некен? Кээде чубак устазы себепсиз эле маселелерди кармап, кээде кичине акча берип койгон, кичине жакшылык кылып койгон, анан чайга чакырып, кээде ошо убактысын алып койгон адамдар дагы өкүнгөнүн көрдүм. Не деп өкүнөт алар? Мен көбүрөөк чай менен сүйлөшүп калдым, көбүрөөк ал менен убактысын алып койдум устаздын. Эгер албаганымда ал ошол учурда китеп жазат эле, же сүйлөйт эле, маселе чечет эле, дагында көбүрөөк маселелер чечилген болот эле. Мен ошентип аны кыйнап коюпмун устаздын дагы ушул маселеге өзүнүн сөзү бар. Кыргыздар бизди сыйлайбыз деп чайга чакырат, кочкорун берет, чорбосун берет, ашын берет, сыйлабай эле кыйнайт деп чубак устаздын сөзү бар ошондой. Кыйнайт, чындыгында кыйнайт. Баягыдан туруп кете албайсың, көңүл ооруйт деп чубак устаз дагы отурган байкуш. Ошондуктан да айтайын дегеним, мекендештерим, алымдарыбызды тирүү кезде урматтап сыйлап калайлы, кадыр бактап калайлы. Өтүп кеткенден кийин алтындан эселик кылсак дагы бекер бардык.